Ауганстандагы Хазар этникалык азчылыгынын миңдеген өкүлдөрү бүгүн Кабулда нааразычылык акциясына чыгышты. Алар бир нече миллиондогон доллар турган энергетикалык долбоордун курулушуна нааразы. Хазарлардын лидерлери Түркмөнстан менен Кабулду байланыштырган жогорку чыңалуудагы электр сымдары хазарлардын басымдуу бөлүгү байырлаган Бамиян провинциясы аркылуу өтүшүн талап кылышууда. Алгач бул жогорку чыңалуудагы электр сымдары Бамиян провинциясы аркылуу өтөөрү мерчемделген. Кийин өкмөт анын маршрутун өзгөртүп, Кабулга жакын Саланг-Бели аркылуу өтчүдөй кылып алмаштырган. Бийлик муну менен миллиондогон долларлар үнөмдөлөрүн билдирген. Бурятта токойдо чыккан өрттүн аянты суткасына 2 гектардан өсүүдө. Улуттук токой чарба агенттигинин басма сөз катчысы Александра Егорованын билдиришинче, өрттү өчүрүүгө мүмкүнчүлүк болбой жатат. 16 майдагы эсептөөлөр боюнча токойдогу өрттүн аянты 15 гектарга жетти. Учурда өрттү өчүрүүгө 1200 киши тартылып, күчөтүлгөн тартипте иш жүргүзүлүүдө. Тилсиз жоонун кесепеттерин жоюуга өзгөчө кырдаалдар министрлиги, өрт өчүрүүчү кызматтар жана жергиликтүү тургундар да тартылган. Армения менен Азербайжан президенттери Венадагы жолугушуусунда Тоолуу Карабакта ок атышпоо келишимин макулдашты. Ортомчулардын биргелешкен билдирүүсүндө Армения лидери Азер президенти менен жаңжалды тынчтык жол менен чечүү максатында сүйлөшүүлөрдү улантууну макулдашкан. Армения менен Азербайжан президенттери Тоолуу Карабакта апрель айында тутанып, бир нече кишинин өмүрүн алган чыңалуудан кийин алгачкы ирет кездешти. Эки мамлекет ортосундагы Тоолуу Карабак жаңжалы 1990-жылдын башында чыгып, Баймак Ереванга ыктаган жикчилдердин колуна өткөн. Быйыл 2 апрелде абал кайрадан курчуп, салгылашууда эки тарап тең бир нече аскерин жоготту. 5 апрелде тараптар ок атышууну токтотуу келишимин түзгөн. Бирок аны бузду деп бири-бирин айыптап келет.